Саламатсыздарбы, урматтуу аймактагы биздин кесиптештер, саламатсызбы, урматтуу Нурбек мырза. Баардыгыңыздарды кутмандуу кечиңиздер менен. Алдыда биз көптөн бери күткөн Нооруз майрамы келатат. Андыктан баардыгыңыздарды келе жаткан майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Жалпы журналисттер коомдук бирикмесинин атынан баардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз, ишиңерде ийгилик коштосун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биз менен ушу мына 2 айдан бери чогуу онлайнда келатасыздар. Көптөгөн ушул аймактагы биздин кесиптештерге деп арналган онлайн окутууларга катышып келатасыздар. Андыктан баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Анан бүгүнкү биздин темабыз болсо ушул маалыматка жетүүнүн жолдору жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ага биз атайын Институт медиа полиси коомдук фондунун өкүлү Нурбек Сыдыковду чакырдык эле. Нурбек мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиз менен. Анан бүгүн ушул сиздер менен биз журналисттер деги эле маалыматка кантип жетиш керек, ал жетүүнүн жолдору кандай, юридикалык жактан кандай сабаттуу болуш керек, маалыматты алганда мамлекеттик органдарга кантип кайрылыш керек, албетте көптөгөн маселелер бар. Мына ошонун тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Бул тема абдан маанилүү, себеп дегенде аймактарда жергиликтүү бийликтер өздөрүн негедир башкача сезишет жана жергиликтүү журналисттер кайрылганда алар менен сүйлөшүүнүн жолун, сүйлөшүүнүн тонун дагы башкача өңүткө буруп сүйлөшүшөт. Андыктан бул жерде ошо аймакта биздин кесиптештер юридикалык тил менен кантип маалыматты суроонун жолдорун билиш керек, ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анда көп убакытты албайын. Биз менен бүгүн 1,5 саат бою, буюрса 18:30га чейин биздин юристибиз, биз менен чогуу иштешип келаткан, журналисттердин укугун коргогон, көптүк соттук териштирүүлөрдө ошо журналисттер үчүн күрөшүп келаткан Нурбек Сыдыков. Анда Нурбек, сөз кезеги сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, келе жаткан майрамдарыңыздар менен. Эми маалыматка жетүү маселеси бул мындай оңой көрүнгөнү менен бул укуктук маселесинде дагы көптөгөн нюанстары бар. Ошол кантип маалыматка жетиш керек, кантип сиздер эмненин негизинде жетишесиздер, кандай кыргыз мамлекеттин угулбай жатат дейт. Азырчы угулуп атабы? Эми угулду? Азыр угулуп атабы сиздерге? Угулду дейт. Рахмат. Бул эмнеден келип чыгат? Ушул маалыматка жетүү укугу эмнеден келип чыгат? Ошону биз мындай таразалап өзүбүзгө билип алгандан кийин ушул маалыматка жетүү маселеси сиздерге кичине оңоюраак болот. Андан кийин биз ушу бүт эле маалымат мындай эркин эмес. Бир канча маалыматтардын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Ошолор боюнча дагы сиздер менен пикир алмашабыз. Анан кийин ушул маалыматка жетпесеңиздер кандай иш аракеттерди алып барыш керек, каяка даттаныш керек, анын даттануунун жолдору, убакыттары, ошолор боюнча сиздер менен ушул 1,5 саат бир кенен сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Эгер жетишпесек дагы кийинки вебинарларда дагы мындай жолугуп кенен сүйлөшөбүз. Себеби дегенде бул абдан бир чоң тема. Ошондуктан азыр баштайлы. Уруксат этсеңиздер. Баштайлы. Биздин биринчи маселе бүгүнкү бул Кыргыз Республикасы мамлекетинин жарандын маалыматка жетүү болгон укукту камсыздоо милдети. Мындайча айтканда, маалыматка жетүү укугу бул бир эле жактуу эмес да. Бул сөзсүз түрдө эки тараптуу маселе. Себеби дегенде сиздер бул адамдын укугу туура, бирок ошол эле кезде бул мамлекеттин милдети. Жаранга маалыматты жеткизүү же болбосо жарандын маалыматка жетүүгө болгон укукту камсыздоо бул мамлекеттин милдети. Ушуну биз мындай
принцип катары биринчи ирет өзүбүз мындай түшүнүшүбүз керек да. Бул жөн эле биздин укук дебестен бул ошол эле кезде мамлекеттин милдети. Эмнеден келип чыгат бул милдет? Азыр ошону талдайлы. Бизде эл аралык келишимдер бар. Биринчи эле ушул кайсы бир маселе болбосун, ушул эки келишимге мындай такалат. Бул жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакт. Эң биринчи мындай биздин укуктар ошол укукка байланыштуу биздин мамлекетибиздин милдеттери ушул эл аралык пактта, башкача айтканда келишимдин бул бир түрү пакт. Ушул келишимде көрсөтүлгөн. Анан жанагы всеобщая декларация прав человека деп коет. Анда дагы ушул биздин укуктар жана мамлекетибиздин милдеттери ушул көрсөтүлгөн. Эми ушул жерден талдай баштасак, 19-берене. Бул жерде ошол пакттын 19-беренесинде ар бир адам тоскоолдуксуз өз ойлорун карманууга укугу бар. Баягы адам баласы ушундай зат экен, мындай ар нерсени ойлонот экен. Бул ойлонгондо буну эч ким мындай тоскоолдук кыла албайт экен, бул оюна. Ошол эле кезде ошол оюн башка бирөөгө берүү бул адамдын дагы бир мындай сыпат экен. Мындай орусча айтып коет, баягы естественное право деп коет, табигый укугу да. Мындай ойлонуу, пикир жүгүртүү, анан ошол оюн, пикирин башка бирөөгө жеткизүү дагы бул мындай табигый укуктарга кирет дагы. Бул адам баласына мындай ошол менен жаралат дагы, ушул бирде болот да. Ошол эми ошол эле кезде ушул өз ойлорун кармануу, анан ой пикирин жүгүртүү маселесинде бул кантип жүгүртөт? Ошол жүгүртүүнүн бир маселеси ар бир адам сөз эркиндигине укуктуу. Бул укук мамлекеттик чек араларга карабастан ар кандай маалыматтарды жана идеяларды издөө. Ушул жерде баса белгилеп кетким келет. Ар кандай маалыматтарды жана идеяларды издөө, алуу жана берүү эркиндигин ооз-эки жана жазуу жүзүндө же басма сөз аркылуу, же көркөм сөз аркылуу, же башка жолдор менен тандап алуу дейт да. Бул жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакты биздин дагы юстиция министрлигинин сайтында орусча гана варианты бар экен. Башка дагы көптөгөн жерлерде мындай орусча эле варианты бар экен. Ошого мындай өзүм которгонго туура келди. Эми баягы сиздерге мындай маңызын түшүндүрсөм. Ар кандай маалыматтарды жана идеяларды издөө, алуу дейт да. Мындай сиздер бул жерде бир кайсыл жерден издейсиздер? Мамлекеттик органданбы, муниципалдык органданбы, же болбосо ошого караштуу мамлекеттик жанагы мекемелерденби? Баар жоогун камтыган бир маселе болуп атат. Ар кандай маалыматтарды. Бул жерде кандай болбосун маалымат? Сиздерге тиешелүү болгон маалымат жана сиздерге тиешелүү эмес маалыматтарды дагы издеп, ага ой жүгүртүү маселесинде ушул жерде эл аралык пакт адамдын укугу катары көрсөтүп жатат. Эми ошол адам укугуна байланыштуу мамлекеттин милдеттерине карасак, ушул жерде милдеттерден дагы, урматтуу кесиптештер, ушул ой жүгүртүү жана ойду бөлүшүү маселесинде сөз эркиндиги дагы бул абсолюттук эмес. Бул жерде бир нече себептерден улам бул маселелер, бул укуктар дагы чектелет. Биз бар жок нерсени эле сүйлөгөнгө мүмкүн эмес. Бул жерде эгер мыйзамда көрсөтүлсө,
өлчөмдөш болсо ошол баягы соразмерность деп коет, мамлекеттик коопсуздукка, коомдук тартипти коргоодо же калктын ден соолугун жана адеп аклагын коргоодо маселеде ушул маселелерде укуктарыбыз чектелиши мүмкүн. Баягы бирөөгө өз пикирибизди билдирип атканда, мисалы баягы экстремисттик же болбосо бир кандайдыр бир ыплас бир мындай бирөөгө айтуу бул чектелет. Ошондуктан бул жерде же болбосо мамлекеттик коопсуздук же болбосо адеп ахлак маселесинде ошол мыйзамда көрсөтүлгөн ченемде анан өлчөмдөш баягы маселе көрсөтүлгөндө ошондо биздин укуктар мындай чектелиши мүмкүн. Ушул чектөөлөр мындайча айтканда кайтара биздин укукту жокко чыгарып койбош керек да. Ушул слайдты карап көрсөңүздөр, ушул пактта 5-чи беренесинде эч убакта кандайдыр бир жактар менен мамлекет же кандайдыр бир группалар же башка жак ушул пактта көрсөтүлгөн укуктарды жана эркиндиктерди жокко чыгарууга багытталган иш-аракеттерди жасоого чечмеленбеш керек. Демек, жана биз 3 маселени айттык го: мамлекеттик коопсуздук, бирөөнүн укуктары, репутациясы, адеп ахлак, ден соолук маселелеринде ушул чектеп атып, кайтара баягы пикирин билдирүү маселесин такыр эле жокко чыгарып албайлы дейт да. Ошондуктан бул өзүнчө баягы мамлекеттик коопсуздук, адеп ахлак деген маселе эмне, же болбосо ден соолук маселесинде ошолор кандай стандарттар, бул дагы эл аралык нормаларда ушул көрсөтүлгөн жана мындай чектегенде дагы мындай туура чектеп бир багыт уже бар да биздечи. Ошол маселеде могу кийинки слайдты көрсөңүздөр, бул Бириккен Улуттар Уюмунун Адам укуктар боюнча комитетинин 34 сандуу жалпы комментарийи деп коет. Башкача айтканда, баягы ушул пактта өдөдө көрсөтүлгөн 19-чу беренеге ушундай бир түшүндүрмөлөр, комментарийлер да, же болбосо замечание деп коет, баягы өзүнүн баягы сунуштары. Ушул маселеде эми мамлекеттин укуктарын карап көрсөңүздөр, маалыматка жетүү укугун натыйжалуу жүзөгө ашыруу үчүн катышуучу мамлекеттер биринчи кезекте коомдук кызыкчылыкты көздөгөн мамлекеттик маалыматка кеңири мүмкүнчүлүк ачышы керек дейт. Демек, баягы 19-чу беренедеги маселе туруп атпайбы? Маалыматты издөөгө, алууга болгон укукту. Ошол укукту чечмелегенде бул кайтара Адам укуктары боюнча комитети айтып жатат. Мамлекет органдары биринчи кезекте ушул коомдук кызыкчылыкты көздөгөн мамлекеттик маалыматка кеңири мүмкүнчүлүк ачышы керек. Сиздерге бир баягы мисал катары, ушу Швейцария өлкөсүндө кантон деп коет, областтарга сымал немелерге бөлүнөт да буларчы. Анан кийин ошолордо аябай мындай жалпы баягы референдум аркылуу бир биз референдум деп түшүнөбүз, алар ошондо бир местный уровеньдеги бир маселесин деле ошондой бир баягы элге жеткизип, мисалы бюджет боюнча кандай программаларды кайсыл жакка багыт алып атышат, эмнени финансировать этет ушул жакынкы айларда, эмнени финансировать этпеш керек, ошону дагы булар баягы талдаганга коюп, анан ким сураса ошону берип турат да. Башкача айтканда, ушул мамлекет коомдук кызыкчылыкты көздөгөн бир маалымат болсо, ошого
ким кааласа дагы ошого мүмкүнчүлүк ачып бериши керек деген бул мамлекеттин милдети. Түздөн түз жанагы пактта көрсөтүлбөсө, ошол маселе могу жалпы комментарийде так жазылып турат мамлекеттин милдети. Эгерде ушул коомдук кызыкчылык, баягы общественный интерес мындай ошол маалыматты бербей, бир кандайдыр бир жооптор менен качып маалыматты бербесе, ошол мамлекеттик органды сотко берип, анын үстүнөн даттанып, андан кийин ошол соттор дагы ошол мамлекеттик жанагы коомдук кызыкчылыкты көздөгөн маалыматты эгер мындай берүүгө мамлекеттик органды милдеттендирбесе, анда ушул адам укуктар боюнча комитетине кайрылсак, ошол комитет өзүнчө бир чечим чыгарып, ушул Кыргыз Республикасы мамлекети пакттын 19 беренесин так аткарбайт экен деп укуктарды бузуп атат жана өзүнүн милдеттерин так аткарбайт экен деп мындай баса белгилейт да. Ошондуктан бирок ошол эле кезде биз ошол адам укуктар боюнча комитетине жетиш үчүн биз өзүбүздүн улуттук баягы сот органдарынан өтүшүбүз керек. Андан кийин гана ушул адам укуктар боюнча комитетине кайрылсак болот да. Ушул биздин 19 беренеде көрсөтүлгөн укуктарыбыз бузулуп жатат жана Кыргыз Республикасынын мамлекети ушул милдеттерди так аткарбай жатат деп. Кийинки маселени карасак, катышкан мамлекеттер мындай маалыматка оңой, тез, натыйжалуу жана практикалык жеткиликтүү камсыз кылуу үчүн бардык күч аракеттерин жумшашы керек. Бул жерде дагы мындай императивдик норма көрсөтүлүп атат. Жумшашы керек дейт да, сөз абзел деген маселе. Башкача айтканда, ушул маалыматка жетүү маселеси дейт, мындай баарына белгилүү болсун. Ушул тез бир канча убакыт мурун биз дагы мамлекеттик органдарда иштеп жүргөнбүз. Жооп берүү 30 күн болчу. Жооп бирөө бизге маалымат менен келсе, биз 30 күн кармап, андан кийин дагы бир шылтоо жазып, дагы биз карашыбыз керек деп, дагы бир 30 күнгө мындай узартып алганга мүмкүнчүлүк бар эле да. Эми ошону оңой жана тез дейт. Ошону 2 жуманын ичинде азыр түшүрдү. Мисалы, Госрегистрге кайрылсаңыздар, бул үй кимге таандык деп мисалы кайрылсаңыздар, алар бир 2 мүнөт баягы айрым маалыматтар 2 жумага чейин, көп бар жок маалыматтар 2 жумага чейин, айрым маалыматтар ушул тез берилүүгө дагы мындай биз багыт алдык. Эмнеден келип чыгат? Бул дагы биздин баягы эл аралык ушул биздин келишимдерден, анан ошол жердеги көрсөтүлгөн мамлекеттин милдеттеринен келип чыгат. Катышкан мамлекеттер, кийинки слайдты карап көрсөңүздөр, катышкан мамлекеттер мисалы маалымат эркиндиги жөнүндө мыйзамдар аркылуу коомчулукка маалыматка жетүү үчүн зарыл болгон жол жоболорду белгилеши керек. Бул жерде биздин мамлекет мындай бул сунушту, бул ченемди аткарды, себеби дегенде бизде маалыматка жетүү боюнча мыйзамыбыз бар. Ал жерде мындай так ооз-2 кайрылууларга, электрондук кайрылууга, жазуу кайрылууларга кантип жооп бериш керек, так жазылган. Ошол боюнча маселени айтып жатат бул жерде. Ошол эле кезде бул жол жоболор маалымат алуу боюнча сурамдардын пакт менен шайкеш келген так эрежелерге ылайык
өз убагында иштелип чыгышын камсыз кылышы керек. Биз дагы кийинчерээк өтөбүз. Ошол мен айтып өткөн мыйзамда, маалыматка жетүү мыйзамында мамлекеттик органдардын жана муниципалдык органдардын да турган маалыматка жетүү мыйзамында ошол жерде дагы жанагы өдө айтып өткөн маселе мамлекеттик коопсуздук үчүн же болбосо бир адамдын укугун көздөп, ден соолугун көздөп, андан кийин адеп ахлак маселесинде ушул маалымат берүү чектелиши мүмкүн деп дагы ошол мыйзамда көрсөтүлүп турат. Албетте бул дагы баягы дагы бир жолу айтып кетейин, өз ара эле баягы бир адамдын укугу мындай чектелип калат экен деп туруп эле жооп берип отказ берүү эмес, баш тартуу эмес маалыматтан. Ошол мындай обоснованный, мындай так, эмне үчүн, кайсыл мыйзамдын негизинде ошолор көрсөтүлүш керек. Маалымат алуу үчүн суроо талаптарды иштеп чыгуу үчүн төлөмдөр маалыматка жеткиликсиз түрдө тоскоол болбошу керек. Ошол комментарийде айтып жатат. Мисалы, бир копияларын же болбосо түп нускасын, же болбосо дубликатын алууда сиздер ошол мындай бир ченемсиз, өтө кымбат ошол маалымат туруп калбасын дейт да. Мисалы, сиздер мамлекеттик архивге кайрылсаңыздар болот. Ушул биздин Кыргызстан эгемендүү болгондон кийин ага чейинки өкмөттүн, мэриянын ушул кандай бир документтери болбосун, баары жанагы сактоо мөөнөтүнө карап, баягы башкача айтканда ошо дайыма сактала турган документтер ушул биздин госархивге тапшырууга абзел. Ошол жерге сиздер тапшырганда бир канча сом акча төлөйсүздөр копиясына жана бир алуу ошол жерде услугасына. Ошону эми баягы эл аралык стандарттар боюнча, башкача айтканда ошол эле 19-берененин мындай түшүндүрмөлөрүнө карап, ошол маалымат алуу үчүн мындай кымбат болуп кетпесин деген маселе дагы ушул эл аралык келишимден мамлекеттин милдетинен келип чыгат. Маалымат берүүдөн баш тартуу жөнүндө ошондой эле жоопсуз келип түшкөн суроо талаптарды иштеп чыгуу механизмин түзүү керек. Башкача айтканда, ушул жерде Адам укуктар комитети баш тартуу маселе мындай так көрсөтүлүш керек. Эмне үчүн жана кандай убактарда баш тартуу мүмкүн. Ошону дагы биз ылдыйда карап өтөбүз. Башкача айтканда, урматтуу кесиптештер, бул бир эле баягы адам укугу деп эле баягы биз айтпастан, бул адам укугу менен бирге мамлекеттин милдети деп көрүшүбүз керек. Өдөдө баягы айтып өткөндөй, ушул боюнча сиздерде мындай суроолор болсо, милдеттери баягы эл аралык келишимдерде көрсөтүлгөн милдеттери боюнча суроолоруңуздар болсо, мындай жазып коюңуздар. Ушул адамдын укугу, анан мамлекеттин милдети ушул адамга маалымат жеткизүү боюнча ушул суроолоруңуздар болсо жазып койсоңуздар. Эми журналисттердин мыйзамдарда каралган маалыматка жетүү укугу жөнүндө сөз айтсак. Кечирип кой, азыр биз жана пактан чыгып, азыр Кыргызстандагы биздин мыйзамга ылайык сөз кыла баштадык да.
ооба журналист. ооба 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 Ошону айтып коелук, тиги ЖМК жөнүндө мыйзамда каралган, 33 ооба. берени. Э, Бул мен мындай жазбай калып турум, конституциядан баштап атабыз. Бул жерде бул азыр конституциябы? бул конституцияда журналисттердин мыйзамдарда каралган маалыматка жетүү укугу ушул конституциядан башталат да. Эми анан ЖМК баягы немелерине дагы өтөбүз. Ушу Марсбайке айткандай, пактты анан ошого караган баягы комментарийлерди, эл аралык стандарттарды биз өйдөдө айтып өттүк. Эгер сунуш пикирлериңиздер болсо, же мындай үн чыгарып айтып койсоңуздар, же болбосо жазып койсоңуздар, баягы колубуздан келишинче жооп бергенге даярбыз. Ооба, туура айтат, Нурбек туура айтат. Урматтуу катышуучулар, эгерде суроолор болсо жазып коюңуздар, же болбосо аяк жагында бир 10-15 мүнөттүк убакытты бөлүп, анан суроо жооп коюп өтөлү. Бирок негизи тажрыйба көрсөткөндөй, эгер суроо болсо ошол замат берсеңиздер, Нурбекке да ыңгайлуу болот да, мисалы ошол маселенин үстүндө кеп кылып аткан адамга да ыңгайлуу болот жооп бергенгечи, анткени өтүп кеткенден кийин бир аз кичине эстеп аркы берки болгуча убакыт өтүп кетет экен да. Андыктан суроолоруңуздар болсо бере бериңиздер, тартынбаңыздар. Анда Нурбек, сөз кезеги силерде. Ооба. Урматтуу кесиптештер, мына канча жылдан бери мен ушу 10 жылдан бери, 10 жылдан да ашып калды, ушу юридикалык академияда сабак берем, башка сабактан. Ушу дайыма айтам угуучуларыма, суроо бергенде уялбасак, сунуш пикирди айтканда да уялбасак, мисалы кээде лектор дагы туура эмес айтып алышы мүмкүн, же болбосо дагы бир мындай сунуш пикир болушу мүмкүн. Сиз ошолорду мындай тартынбастан айтыңыздар. Бул жерде баягы башкача айтканда мындай все свои, баарыбыз үйрөнүп жатабыз. Албетте кээде мен да жооп бере албай калышым мүмкүн. Ошолорду да талдап, балким башка дагы биздин окуучулар толуктап берер. Эми эгер азырынча суроолор жок болсо, ушул биздин улуттук система, укуктук системага Менде суроо бар эле да, Сайпидин Султаналиев. Да, Сайпидин аке. Саламатсызбы. Тиги азыр айтып атпайсызбы, 15 күндүн ичинде, 2 жуманын ичинде бизге бериш керек жоопту депчи. Ооба. Анан бирок менде ушундай случайлар болду да, 15 күндө эмес, бир айлап деле бербей койгон мезгилдер болду да. Бир эмес, бир нече жолучу. Ошондо мен кандай кылып чара колдонушум керек эле? Мен даже өзүм жетекчиликке да айтсам, мейли эми деп эле алар деле унчукпайт да, же мен өзүмдүн укугумду билбей, анан эч нерсе кыла албай эле, маалымат ала албай койгон мезгилдер болду да. Эмне кылышым керек эле? Сайпидин байке, рахмат сурооңузга. Ушул практикалык түрдө кантип сиздер арыз бересиздер? Эгерде сизге убагында жооп бербей койсо, кантип бересиздер? Каяка даттанасыздар? Анан кандай натыйжага алып келет? Мен сизге мындай кенен ушул жерде азыр айтып берем. Ушуга караштуу биздин өзүнчө слайдтар бар, ошого жетебиз. Рахмат сурооңузга, сөзсүз жооп аласыз бул маселеге. Түшүндүм, рахмат. Рахмат. Бир нече слайдтан кийин ошого келебиз. Ушул биздин укуктук, өзүбүздүн улуттук системабызга келсек, ушул слайдта 33-чү берени конституциябыздын, азыркы бүгүнкү күндөгү конституциябыздын мындай көрсөтүлгөн жагдайлары. Бул жерде дагы ар ким, мына 3-чү мындай пунктунда каралып турат, ар ким мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын, мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары катышкан юридикалык жактардын, ошондой эле республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден каржыланган уюмдардын иштери тууралуу маалыматтарды алууга укуктуу деп көрсөтүп жатат.
Бул жерде урматтуу кесиптештер, ошол жанагы 19-беренеде көрсөтүлбөдүбү? Ошол сымал ушул жерде мындай так жазылып атат. Баягы мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, анан кийин баягы муниципалдык мекемелер барго, баягы тазалык дегендери бар. Мисалы, канча каражат каяка кетти деп сурап, мындай тастыктасаңыздар, алардын сиздердин укугуңуздар каерде көрсөтүлдү десе, ушул биздин конституциябыздын 3-пунктунда 33-беренеде так жазылып турат. Эмнеден бул дагы бир мындай келип чыгат? Себеби дегенде, ар бирибиз налог төлөйбүз. Ошол налогдун эсебинен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алардын кызмат адамдары, мамлекеттик бийлик органдары ошол акчабыздан бир иш аракеттерди жүргүзөт, бир жака жөнөтөт, жүргүзөт, жада калса ошондон айлык маянасын алышат. Ошондуктан дагы биз маалымат алууга каяка ал акчаны же болбосо эмне чечимдерге келип атканын ушул жерде так мындай берүү милдети жана биздин укуктар көрсөтүлүп жатат. Ошол эле кезде мына 1-пунктунда ар ким маалыматты эркин издөө, алуу, сактоо, пайдалануу жана ооз эки жүзүндө же башка ыкма менен жайылтуу укугуна ээ деп дагы жазылып турат. Ушул биздин баягы мындай биздин конституциялык укук болуп эсептелет. Ушул укук эл аралык келишимдерге мындай шайкеш келет, туура ушул укук. Анан жанагы 17-ноябрь 2020-жылы 1-вариант конституция чыкпады беле? Ошол 1-вариантында ушул укуктар жок болчу да. Кийинки баягы жарандык активисттер жанагы утуру жазып атып, кайтара азыркы мына 9-февраль 2021-жылы чыккан конституциянын долбоорунда ушул вариант калп айтпасам ушу 34-беренеде калды. Анан дагы мына кийинки мына слайдты карап көрсөңүздөр, конституциянын долбоорунда дагы бир жакшы жери 10-беренеде, мына 11-апрелде коюлбадыбы конституциянын долбоору референдумга. Ушул жерде дагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан маалыматты алуу, аларды жайылтуу жана сөз эркиндиги укугу кепилденет дейт да. Жанагы жерде 33-беренеде ар бир адамга укук берилген болсо, бул конституциянын долбоорунда андан да тышкары ушу жалпыга маалымдоо каражаттарына дагы бир сыйра ошол укукту көрсөтүптүр да. Бул да бир жакшы жышаан деп айтууга болот деп биз дагы ойлоп жатабыз. Эми бирок ошону менен биргеликте баягы конституциялык эксперттер дагы талдап айтып атышпайбы? Бул жакшы жазып коюшу мүмкүн, бирок баягы бийлик системасындагы баланс мындай бузулса, ошону айтып жатышат, баланс бузулуп жатат. Ошого карай баягы адам укуктары да бузулганга мындай жол ачылып калат экен. Муну баягы системалуу түрдө караш керек деп айтышат. Бирок баягы сиздерге айта кетчү жерим, баягы журналисттер болгондон кийин жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча мындай долбоордо, конституциянын долбоорунда ушундай айтып кетиптир. Алуу мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардан маалымат алуу, аларды жайылуу гарантия дейт да, кепилденет деп жазылыптыр. Бул слайдтардын көчүрмөсүн сиздерге дагы организаторлор жөнөтөт болуш керек. Ошондуктан дагы ошол жерден дагы карап алсаңыздар болот. Эми мындай конституциядан ушул биздин күнүмдүк баягы турмуштагы укуктар кантип реализация болот?
ошол жерибизге түшсөк, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам бул жерде ошол эле биздин журналисттерге, ошол жерде иштеген адамдарга жалпыга маалымдоо каражаттары массалык маалымат каражаттарын издөөгө, алууга, өндүрүүгө жана жайылтууга укуктуу. Мамлекеттик органдардын, коомдук бирикмелердин жана кызмат адамдарынын карамагында турган маалыматтарды берүү тартиби маалыматка жетүү жөнүндө мыйзамда менен жөнгө салынат. Бул жерде ошол журналисттердин мындайча айтканда укугу, ЖМКнын укугу, кайсы бир мамлекеттик орган болбосун, кызмат адамдары болбосун, ошолордо болгон маалыматты алуу маселеси ушул 15 беренеде дагы так жазылган. Эми жанагы процедураларга карай дагы көз жүгүртсөк, бул жерде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө мыйзам. Ар кимге мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагындагы маалыматтарга жетүү укугу кепилденет. Жалпыга жеткиликтүүлүгү, объективдүүлүгү, өз убагында берилиши, ачыктыгы жана ишенимдүүлүгү маалыматка жетүү эркиндигинин негизги принциптери болуп саналат. Урматтуу кесиптештер, эми баягы мен бир финансы министрлигинде мамлекеттик кызматта иштедим. Бир канча жыл иштедим. Анан ошондой баягы министрликтерде, агентстволордо баягы бизде маалымат, мисалы ушу финансы министрлигинде маалымат келип түшкөндөн кийин ал баягы электрондук сканирование өтүп, анан баягы кызматкерлерге жөнөтүлөт. Жөнөтүлгөндө ар бир минута, секунда баягы кызматкер качан алды ал документти, ошол алган минута, секундасы дагы баягы немеде көрсөтүлөт. Ошол электрондук документ оборотто. Андан кийин ошол кызматкер саат канчада, канчанчы секундада зам министрге жөнөттү, же болбосо начальник управлениясына саат канчада жөнөттү, ал начальник управления саат канчада зам министрге жөнөттү ал электрондук документти. Ошонун баар жогу мындай аябай жакшы болду да. Мурун мисалы кызматкер баягы зам министрге берип койсо, анын приемныйында эле баягы документ туруп эле жылбай, анан кийин жоопкерчиликке баягы тартылганда эле кызматкер жоопкерчиликке тартылып калчу да. Азыр болсо ошол мисалы финансы министрлигинде ушул электрондук документ оборот азыр аталышы баягы эсимден чыгып калды. Ошол аябай бир жакшы нерсе экен. Кызматкерди, зам министрди, министрди дагы мындай тарбиялап турат экен да. Анан бизде эгерде ушул 2 жумадан өтүп кеткен болсо, ага бир эч кандай бир мындай уважительный бир причина болбосо, сөзсүз түрдө баягы дисциплинардык жаза тартылат болчу. Ушул финансы министрлигинде аябай ушул чарага мындай аябай бекем болчу да. Ошондуктан бир эми буюрса деп турайлы, ар бир министрликке, ушул биздин башка бир органдарыбызга дагы ушул электрондук оборот болгондо баягы саат, минуталарынан бери көрсөтүлүп калат экен. Ошол эми эгерде
жалпыга жеткиликтүүлүгү, объективдүүлүгү, өз убагында берилиши маселелери бузула турган болсо, ушул мына принциптер бузулуп атат. Сөзсүз түрдө күнөөлүү жооптуу кызматкер жооп бериш керек дагы, дисциплинардык чара анын үстүнөн көрүлүшү керек. Эми урматтуу кесиптештер, мындай деп биз түшүнүшүбүз керек да. Бар жок эле маалыматка алуу бизде укугу бар. Бирок ошол маалыматтардын айрымдары ошолорго чектөө киргизилиши мүмкүн. Ошол кандай чектөөлөр, кайсыл маалыматтарды сиздер ала албайсыздар деген маселеге көңүл бурсак. Жанагы өйдөдө айтылган маалыматка жетүү боюнча мыйзамдын 5-чи беренесинде баягы биз немеден пакттан айтпадыкпы? Чектөөлөр боюнча, анан конституциядагы баягы чектөөлөр боюнча. Мына карап көрсөңүздөр, улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти коргоого, калктын ден соолугун же адеп аклагын сактоо боюнча, башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо маселесинде маалыматка жетүү чектөө киргизилиши мүмкүн. Бирок урматтуу кесиптештер, бул мындай жалпы айтылган. Эми ушул кайсыл маалыматтар бул башка мыйзамдарда мындай так көрсөтүлүш керек. Улуттук коопсуздукка мындай, мисалы, мен министрликте иштейм, сиздер мага суроо жөнөттүңүздөр, анан мен карап туруп эле бул улуттук коопсуздукка мындай таасир этиши мүмкүн, мен ошон үчүн жооп бере албайм деп эле мен өз баягы оюман эле мындай жооп бергенге мүмкүнчүлүгүм жок. Ушул улуттук коопсуздукту дегенден кийин ошол маалымат боюнча, ошол маалымат улуттук коопсуздукка келеби келбейби шайкеш, ошол жагынан уже мындай дагы кошумча мыйзамдарда дагы көрсөтүлөт. Мисалы, жазык процессуалдык кодексте, уголовный процессуальный кодексте деп айтабыз го. Мындай госсекрет боюнча маалымат, баягы кылмыш иши жүрүп турса, баягы купуя сыр, мамлекеттик сыр боюнча кылмыш иши жүрүп турса, бул улуттук коопсуздук маселеси да. Ошол маселеге сиздер суроо берсеңиздер, бул маселе улуттук коопсуздук деп жооп бериши мүмкүн дагы. Сот органдары же болбосо тергөө кызматы же болбосо ошол органда ошол иш жүрүп жатса, ошол маселеде ошол мамлекеттик сыр боюнча жазык процессуалдык кодекстин негизинде айтып, анан кийин гана бул 5-чи беренеге карап туруп улуттук коопсуздукка маселе келет экен. Ошондуктан жооп берүүгө биз мүмкүнчүлүгүбүз жок деп мындай жооп бериши ошондо гана мүмкүн. Же болбосо башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо маселесинде. Урматтуу кесиптештер, бул мындай караганда эми бар жок нерсе эле башка адамдын укугу болот да. Мисалы, сиздер мына Бишкек шаарында аябай көп да. Бирөөлөр футбольный поле болуп, жанагы бала чака ойной турган мындай жерге тосуп эле, анан кийин бирөөлөр баягы кура баштады. Анан кийин сиздер суроо бердиңиздер мамлекеттик органдарга. Чынында бул башка бир адамдардын дагы укугу, эркиндиктери каралып жатат да. Ошол фирмада баягы үйдө баягы көтөрүп аткан фирманын укуктары, ошол жерде баягы иштетип аткан адамдардын баягы укуктары. Мындай караганда, алардын укуктары дагы бар экен деп эле анан кийин чектөө мисалы мүмкүн эмес да.
бул жерде дагы баягы өдөдө айтып өткөндөй дагы кошумча кайсыл адамдын укугу боюнча маалымат чектөө болушу мүмкүн. Мисалы, өздүк маалымат, баягы персональный данные дейбиз го. Ошол боюнча маалыматты эгерде сиздер сурасаңыздар, аны баягы мамлекеттик орган, ички иштер министрлиги, ким мисалы жоопко тартылды деп сиздер сурасаңыздар, же болбосо Сыдыков Нурбектин кандай үй мүлктөрү бар деп мындай сурасаңыздар, сиздерге жооп бербейт. Себеби дегенде, ошол мыйзамдарда бул баягы өздүк маалыматтарга карап, анан кийин ошол мамлекеттик органдардын өздөрүнүн мыйзамдарында көрсөтүлгөн ошол өздүк маалыматка карап, бул ошол адамдын укуктары бузулуп калат деп, ошондо мындай жооп бербей коюшу мүмкүн. Бирок ошол учурда бул жерде ким салып жатат, же болбосо кимге лицензия берилди, же болбосо бул кимге таандык деп Госрегистрге мындай суроо жолдосоңуздар, анда ал мамлекеттик орган жооп берүүгө милдеттүү болот. Нурбек, кечиресиңер, биякта суроо берип атат. Кайсыл жаңыл деген катышуучубуз суроо берип атат. Кайсыл бир мекемеден маалымат талап кылууда окшош бирдей форма таблица барбы? Мен баланчага баланча, мага могул маалымат керек деп эле жазса болобу? Маселенин техникалык жагы кандай болот дейт. Мисалы, маалымат алууда кагаз жүзүндө кантип жазышыбыз керек деп кайрылып атат да. Бул мисалы, мен өзү адвокатмын. Биз дагы аябай баягы өз иштерибизде мындай өзүнчө бланк запрос жасап алганбыз. Ошондо мисалы мындай биздин адвокаттын укуктары боюнча жазып, баягы маалыматка жетүү боюнча укуктарды жазып туруп, анан кийин ошон таянып туруп үстүндө преамбуласында, анан кийин ушул маалыматты бериңиздер, анан кийин астында жооп берүүгө сиздер 14 күнүн ичинде милдеттүүсүздөр, жооп бербесеңиздер мыйзам чегинде чара көрүлүшү мүмкүн деп туруп, мындай өзүнчө бир мындай образец кылып алганбыз. Мисалы, бир эки адвокат болуп алып жасап алганбыз. Мен дагы эгерде да бир мүмкүнчүлүк болуп калса, же болбосо ошо жаңыл, же болбосо ушул организаторлор бир мүмкүнчүлүк беришсе, баарыбыз баягы Google документ деп коет, Gmail'де баягы почтаңыздар болсо, баарыбыз бир алып, бир образец жасап дагы ошол жерден мындай жасап көрсөк болот. Бул көп деле убакытты албаса керек. Ошону жазап алсак жакшы болот го. Сиздерге дагы баягы керектүү учурда эле баягы таблицанын запростун именно маанилүү жерин гана, баягы документ, эмне документ керегин эле баягы салып эле, анан кимге адресатты гана алмаштырып эле баягы бере бересиздер да. Ошондой мисалы адвокаттарда бизде бар. Ошентип алсаңыздар жакшы болот. Слайдтарды Ширин айым мен организаторлорго жөнөттүм. Сиздерге немеге жөнөтөт болуш керек. Буюрса, биз аны эгерде Ширин сиздердин баардыгыңыздардын даректериңиздер бизде болсо, ар бириңиздерге жөнөтөбүз. Андан сырткары кошумча маалымат ушул окутуу азыр немеге жаздырылып алынып атат, видеосу. Аны биз YouTube'га салабыз. Ал жактан дагы көрсөңүздөр болот. Кайра кайталап түшүнбөй калган жерин кайра түрүп, кайра көрүп. Кыскасы, маалымат жеткиликтүү болот. Сарсанаа болбоңуздар. Рахмат. Муратбек баке сурап атат, ыкчам материал даярдоодо 14 күндү күтпөй
жооп алуунун оңой жолу барбы? Эми мыйзамда Муратбек эке 14 күндүн ичинде деп жазып койгон. Эми бул баягы жооптуу кызматкер менен сиз сүйлөшүшүңүз керек. Эртерээк даярдап бериңиздерчи деп мындай суранганга туура келип калат. Мисалы министрликтерде биз ушул 14 күндү мындай сактачубуз. Кээ бирки мамлекеттик органдарда тилекке каршы баягы жоопту тез берсе дагы бул маселеде бул кызматкердин өзгөчө бир интереси бар турбайбы деп дагы мындай күнөөлөгөн моменттерди бир мен көрдүм. Ошондуктан баягы тилекке каршы биздин ушул мен ойлойм бир өзгөрөт го деп, бирок тилекке каршы ушул мен аябай мындай капа болгон жерим баягы тез иштеп, тез баягы маалымат бергенде ушул жерде дагы бирөөнүн кызыкчылыгы бар экен деп дагы ар кимдин ар кандай ою болот экен. Мындай ушул көрүнүштү мен баягы регистрация маселесинде, үй мүлккө баягы регистрация маселесинде ошол жерден баягы мамлекет жанагы маалымат алуу маселесинде жанагы госрегистрденчи ошондо дагы баягы тез баягы кызматкер тез берип койсо дагы ошол жерден мен немени ушул маселени уктум. Бирок ушу күтпөй башка жолун ушу мен билбейт экенмин. Нурбек, менде бир кошумча да ушул жерден. Мисалы мындай да жанагы маалыматка жетүүнүн ачык жолу бар да, открытый доступ информация деп коет. Мисалы ачык эле кайсы бир сайттардан, ошол мекеме ишканалардын сайттарынан же дагы бир түзүлгөн атайын порталдарына маалыматтарды алса болот да, ошол эле госрегистрден делечи. Бирок кээ бир маалыматтар болот, аны коомчулукка ачыкка чыгарбайт, бирок аны деле алса болот. Бирок ошону негедир бербей эле көпкө чейин созуктуруп ийген учурлар болот да. Мына ошол жагынан анан экинчи маселеси бул Муратбек акенин айтканы, бул мисалы жаңылыкты иштегендерге азыр мына ушул учурда керек болот да. Жаңылыкты өзүңөр түшүнөсүңөр, бүгүн чыгыш керек, саат 5-те чыгыш керек болсо, журналист саат 11-ден баштап эле чалып баштайт. Анан мына азыр деп атып, анан ал жаңылыкка да жетпей калат да. Анан аргасы журналисттер маалыматты ала албай калдык деп берүүгө аргасыз да. Ошентип берсе анан кайра баягы ким жаман, журналист жаман, текшербей туруп берип койду дейт да. Эми журналист бирок аргасыз берет да. Мына ошондой маселелер болот да. Бул менин кошумчам. Анан кээде дагы бул жерде Ширин Жолдошбек кыз жазып атат. Кээде жөнөткөн каттарыбызга жооп келбей калат. Аны кандай кылабыз? Улам кат менен кайрыла беребизби? Жооп бербей жатса биз кандай кылсак болот деп Ширин жолдоп атат. Анда Муратбек айтып атат. Негизи ушул маселени колго албаса, материал 14 күндүн ичинде эмес, 5 мүнөттөн кийин кеч болуп калат дейт. Туура. Баягы ар бир нерсе өз учурунда маалымат берилсе, балким бир даже бир кооптуу нерседен сактанып калса дагы болот. Анан эми бизде азырынча баягы 14 күн деп белгилеп коюптур. Ширин айым, бул суроо дагы Сайпидин байке жактан дагы берилди. Сөзсүз жооп берем. Ушул маселеге карап слайдтар бар. Мен сөзсүз жооп берем. Ушул аябай кызыктуу нерсе. Ушуну сөзсүз суроо беришет го деп мен күтүп турганмын. Кичине чыдап туруңуздар. Биз баягы ушул баягы сиздердин сурооңуздар баягы жооп бербей атат деген маселеге кайсыл учурда баягы баш тартат дегенден баштап алсак, анан кийин баягы бизге оңой болот да. Буга ала албайт экенбиз, анан бул жерден баш тартса биз кантип ошого мындай бөгөт кое алабыз дагы, аларды милдеттендиребиз деп. Жетүүгө чектөөлөр төмөнкүдөй маалыматтарга карата белгиленет. Мамлекеттик сырларды коргоо жөнүндө мыйзам менен аныкталган мамлекеттик сырлар жөнүндө.
Бул жерде баягы өйдөдө айтып турган нерселерди баягы мындай дагы бир талдап жаткан 5-беренедеги маселелер болуп атат да. Ошол мен айтып өтпөдүм, мамлекеттик сырлар, гостайна, ошолорго бизде доступ жок. Ошондо бизге берүү мүмкүн эмес. Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө мыйзам менен аныкталган жеке мүнөздөгү мындай кичине неме которгондо неме болуп калыптыр. Жеке мүнөздөгү персональный данные боюнча маалымат ала албайбыз. Аны айттым. Изин суутпай издөө иштери тууралуу мыйзам менен белгиленген учурларда кылмыш жаза иши боюнча өндүрүш жөнүндө. Мисалы, албетте баягы мамлекеттик сырлар боюнча кылмыш ишине биз баягы журналисттер кирип отурганга мүмкүнчүлүк жок. Соттон бир кандайдыр бир маалымат алганга мүмкүнчүлүк жок. Ошол эле кезде ушуга дагы мындай маселе баягы по делам баягы зордук, зомбулук боюнча дагы зордуктоо боюнча дагы ушул кылмыш жаза иштери боюнча өндүрүш жабык өтөт да. Ошондуктан дагы ушул жерде баягы маалыматка жетүү маселесинде ушул жерге бизге чектөө көрсөтүлгөн. Мыйзам менен корголуучу коммерциялык, банктык, нотариалдык, врачтык, адвокаттык жана башка сырлар камтылган. Урматтуу кесиптештер, коммерциялык дегенде мисалы эми биздин айыл өкмөттөр бул коммерциялык уюмдар эмес. Бул банк эмес, бул нотариалдык бир контора эмес. Ал жерде нотариалдык же болбосо коммерциялык бир сыр камтылган эмес. Ошондуктан мисалы айыл өкмөт, айылдык кеңештер, рай администрациялар алар бергенге милдеттүү. Коммерциялык мындай сыр деп эмнени айтат? Өзүнчө бир буга дагы мыйзам бар. Коммерциялык сыр боюнча мыйзамда бул ушул баягы конкуренция деп коет го. Ошол конкуренцияга багытталган хос субъекттердин мындай дайыма баягы ишмердүүлүк менен, предпринимательство менен иш алып барган маселеде ушул коммерциялык сыр болушу. Банктык дегенде эмне? Урматтуу кесиптештер, банктык дегенде биз банкка бирөөнүн эсептери боюнча биз суроо жоопту, суроолорубузду, талаптарыбызды жөнөтсөк, банк өзүнчө банк боюнча мыйзамдарга ылайык дагы ал жооп бербейт. Бул дагы банктык купуя, банктык сыр, аны дагы жооп бербейт. Бирок эми баягы мен дагы бир-эки кылмыш иштерде неме болдум, адвокат болдум. Адвокат болгондо ушул банктык сыр чыгып кеткенден улам иш козголуп кеткен да. Ошол адамда канча бир акчасы бар болгону белгилүү болуп кетип, анан кийин баягы кылмыш иши жүргүзүлүп кеткен. Бирок эми бир кишини кылмыш жообуна тартты, банктык баягы сыр чыгып кеткен үчүн канчалаган банктан адамдар баягы акчасын чыгарып кетти. Баягы банктык купуялык бузулгандын эсебинен. Врачтык, врач эч убакта бирөө эмне менен ооруп жатат. Ал оору жугуштуу болобу, жугуштуу эмеспи, баары бир ошол адам эмне менен ооруп келсе, ошону башка бирөөгө, ошону макулдуусуз башка бирөөгө айтууга эч укугу жок. Бул дагы ошо медицина кызматкерлери жөнүндөгү мыйзамда көрсөтүлгөн. Адвокаттар дагы эч убакта өзүнүн клиенти боюнча сырты дагы башка бирөөгө айтууга мүмкүн эмес. Нурбек, кечиресиз, бир суроо. Эгерде жанагы коммерциялык банктар боюнча сиз айткан мамлекеттик кызматкерди ал баарыбыз эле билип түшүнүп турсак керек, азыр тергөөдө ал киши дагы мыкты болуш керек. Ал бир. Экинчиси, могу
банктык сыр. Ал банк бербеши керек да, туурабы? Ал Банк ачыкка бербеш керек. бул биринчиси. Экинчиси, нотариус да бербейт да. Эгерде журналист Нотариус бербейт. кандай гана, эгерде Дагы. журналист кандайдыр бир жол менен таап алса ошол макаланы, маалыматты, ошо нотариалдык контордончу өзү башка бирөөнөн сурандыбы же бир эптеп бир сүрөткө тартып алды, ошону чыгарса, журналист жоопко тартылабы, тартылбайбы? Анан ошол эле врачтык боюнча дагы, врач дагы мисалы айрым учурда мен биздин кесиптештердин арасында деле бар баягы бөрк ал десе башалаган маалыматты алып кел десе ар жак этикалык жактарын карабай эле болгон маалыматтын баарын топтоп келет. Ал бериш керекпи, бербеш керекпи деген да маселе бар да бул жерде. Ошо сиз айткан жугуштуу оорулар боюнча айта турган болсок, ВИЧ-СПИД же болбосо кургак учук боюнча айта турган болсок, дарыгер анын баарын ачыкка чыгарбоо мыйзам менен корголгон турбайбы? А эгер журналист ошону издеп таап чыгарса, жоопко тартылабы, тартылбайбы? Сиз аябай бир орчундуу маселени козгодуңуз. Экөөнүн эки маселеде эки башка жооп болот. Мисалы коммерциялык же болбосо ошол банктык, нотариалдык сыр сыртка чыгып кетти. Аны уже ал уже сыр болбой калды да. Мисалы эми баарыбызга мындай маалым болуп атат. Муфтияттагы маселе, муфтиятта баягы ызы-чуу маселесинде баягы алардын коммерциялык болобу десекпи же болбосо баягы банктык немелерин баягы сүрөткө тартып алыптыр. Ал уже мындай тарап кетип атат да. Бул жерде бир тарагандан кийин ал болду, ал сыр болбой калды да. Биздин баягы теориядан дагы биз аябай карап, баягы теория права деп коет. Биз баягы немелерден да карап көрдүк, ал уже сыр болбой калды. Ошол эле баягы мамлекеттик сыр боюнча дагы бирөө жарыя кылып койду, ал уже мамлекеттик сыр болбой калды дагы, ал дагы кете берет. Мындай аны уже журналист башка бирөө мындай жайып ийгенден кийин аны дагы мындай ушундай Башкалар алып пайдаланып коюшу мүмкүн. Башкалар алып пайдаланса, бул жерде уже мындай жоопкерчиликке тартылышы өтө оор журналистте. Врачтык боюнча бул башка маселе. Врачтык боюнча мындай да, бул жерде жеке жашоого баягы журналист кирип жаткан маселе болуп атат да. Врачтык мисалы ошол бирөө ооруду. Анан кийин эмне үчүн бул утуру баягы маалымат, утуру баягы ар ким тарабынан, ар кайсы журналисттер тарабынан мындай баса белгиленип ушул ооруйт экен десе, ошол адамга мындай орусча мындай нравственные страдания деп коет, дагы мындай тынбай басылтуу болуп кете берет дагы. Ошон үчүн баягы адам укуктарында, мыйзамдарда эч убакта ал жарыя болгон учурда дагы дальше жарыяга мүмкүн эмес деп мындай укуктук маселеде, теорияда ушундай биз мындай талдайбыз да. Анда Нурбек, мисалы ушуга байланыштуу, эгерде журналист келсе, дарыгер ошентип жооп берсе, мен тилекке каршы мунун ал адамдын келечегине залакасы тийбеш үчүн мен ал нерсени айтуудан баш тартам десе, демек анда журналист түшүнүү менен караш керек ошону, туурабы? Ооба. Такып аны жарга такап жок беришин керек, коомдун кызыкчылыгы бар деген да маселе бар да бул жерде. Ошону билиш керек эл деген. Жок. Адам укугун эске алыш керек, Ооба, адам укугун эске алыш керек. Бирок ошол эле жерде дагы бир орчундуу маселе, Марсбеке. Эми мисалы Сыдыков Нурбек жөнөкөй адвокат ооруган маселе бул башка. Анан кийин ажо президент же болбосо төрага ооруп жогорку даражадагылары, ал башка маселе да. Ошондо анын ооруп жатканы бул мисалы
Коомду Кыргызстан кызыктырат, элине коомду кызыктырат жана Кыргызстандын кыргыз элинин мындайча айтканда бул кандайдыр бир кызыкчылыгына сөзсүз бул президент өз ишин алып баралабы алып бара албайбы деген маселелерде биз ошол маселелерде эмне оору менен ооруйт экен деген маселени анда коюуга Туура укугубуз болот. бар дагы, анан маалымат алууга маалымат берүүгө алар милдеттүү болот да. Ошол жерде дагы мындай көрдүңүздөрбү, мындай баары мындай неме эмес да. Анан жөнөкөй адамдын ооруганы боюнча, конечно, неме жок. Бир нече суроолор. Бул жерде дагы суроолор келип калды. Элнура Төлөнбай кызы айтып атат, биз көпчүлүк учурда жооп алууга мүмкүн болбоду деп жазабыз, аларды күтсөк иш жүрбөйт го дейт. Анан банктык купуялык ачык болсо коррупциялык схеманын таралышына бөгөт коюлат беле дейт. Анан үчүнчүсү, эгерде илдетке чалдыккан жарандын сыры врач эмес, ошол ооруп жаткан адам тарабынан ачыкка чыгарылса, журналист жоопко тартылбайбы дейт. 3 суроо берилди. 3 суроо. Биринчи мындай суроо дагы эмес, мындай мүмкүн болбоду деп жазабыз, аларды күтсөк иш жүрбөйт го деп мындай бир тарабынан мындай өзүнө Оюн бөлүшүп атат да. Оюн бөлүшүп атат, туура. Эми ошентип эле баягы өз учурунда биз ушуну мындай таптык, анан бул тарап мындай деди, бул тарап унчукпай телефон чалсак албай жатат деп ушундай. Бул дагы бир кызыктуу маалымат да, чынын айтса. Ооба, сиздер аны карап эле баягы маалыматты жайылтпаганга эч убакта мындай токтоп калбаш керек. Маалымат элге жетип туруш керек. Экинчиси боюнча банктын купуялыгы ачык болсо коррупциялык схеманын таралышына бөгөт коюлат беле. Эми бул жерде мындай да, баарын бул банктык купуялык бүткүл мамлекеттерде сыр. Башка биздин ушул Америкада, Швейцария эмнеге байып кетти? Биринчи нерседен бул швейцарском банке деп коет го, ошонун эч кимге мындай сырын көрсөтпөйт. Ким таштады ал акчаны, ким койду ал акчаны. Бул банктын өзүнүн эң биринчи принциби. Бул жерде коррупциялык схема менен башкача күрөшүш керек. Банктык купуялык ачык болсо, бул сиздер билесиздер, мен финансы министринин кызматкери болгонго байланыштуу мурун. Бул даже мамлекеттик коопсуздукка дагы өтө бир коркунучтуу жагдайлар. Эгерде баары ачык болсо, бизде канча акча бар, каяка неме болуп атат, ошолор дагы чыгып калат да. Бул кичине мындай өтө мындай кооптуу маселе болуп калышы мүмкүн. Өтө бул жерде эми мен дагы көп нерсени айта албайм, бирок туура эмесирээк болуп калат. Банктык купуялык сакталыш керек. Эгерде илдетке чалдыккан адам өзү, үчүнчү сурооңуз, өзү айтса, ошол бул жерде маселе ошондо болуп атат да. Өзүнүн гана макулдугу менен врач айтса, сиз алып туруп, анан кийин врач айтканга мүмкүн эмес. Анан мисалы врач барып туруп, мен айтсам болобу, же болбосо өзүң айтасыңбы деп, анан кийин экөө макулдашып туруп, анан кийин айтса, ооба, ошондо сиздер айтууга неме жайылтууга мүмкүн. Ошол жерде мындай ооруп калдым. Анан дагы бир мындай окуя болгон. Мен мындай аябай талдадым эле. Кесиптештер, бир аял киши жугуштуу оору менен ооруп калдым деп өзүн ачыктап атат. Фамилиясын, аты жөнүн, бетин көрсөтүп айтып атат дагы. Анан кийин ошол жерден айтып атат да, жугуштуу ооруну мен каяктан жугуштуу, аябай оор илдет, мындай. Анан ошону айтып атат, мен күйөөмөн жуктуруп алдым дейт да. Демек, күйөөсү дагы ооруйт да. Анан эми карап көрсөңүздөр, бул жерде аял киши өзү жөнүндө айтып берип атат дагы, айтты, анан кийин жайылтып жатат да, өзү жөнүндө. Анан ошол эле кезде журналист баягы тарткан жеринде күйөөмөн жуктуруп алдым деген маселеде
күйөөсүн дагы жайылтып атат да. Бул жерден баягы биздин сунуш ошол анда күйөөсү дагы оорулуу экенин, ушул оорулуу экенин баягы бүткүл Кыргызстан билет турган болуп атат. Ошондуктан бул дагы оор маселеде ошол күйөөсүнөн дагы уруксат алып, буну ушундай биз жайылсак болобу болбойбу? Себеби дегенде аялы жайылтып коюу менен бул туура эмес, адам укугун бузуу болуп калышы толук ыктымал. Так. Жакшы болду. 15 мүнөтүбүз калды. Презентацияңызды жыйынтыктайсызго. Калды го, дагы? Дагы аябай көп немелер калды. Могу биз 8-чи эле немеге келип калдык азыр. Эң башкысы жанагы башында берилген презентацияларга жооп катары берип коюңузсун. Барактасаңыз дагы тиги. Ооба. Эгерде мынал мен бир немеге дагы токтолуп өтөйүн дедим эле да. Көбү билбейт. Ушул ооз-2 дагы кайрылганга укугуңуздар бар. Ар бир адамдын ооз-2 кайрылганга, мамлекеттик органдарга. Бул жерден сиздер телефон аркылуу болуп атат да маселе. Ушул жерде ал боюнча журнал ачылыш керек. Эмне суроо келди, кайсыл убакта кайсыл, анан кандай жооп берилди, анан кайсыл мамлекеттик кызматкер жооп берди деген ар бир мамлекеттик органдарда ушул ооз-2 жооп берүү, ооз-2 каттарга мындай ооз-2 суроолорго жооп берүү боюнча дагы журнал сөзсүз түрдө жүргүзүлүш керек. Ошондо талап кылсаңыздар болот. Бул мыйзамдын ченемдери 8-чи берене 4-чү бөлүм жанагы өйдөдө айтып өткөн маалыматка жетүү маселе мыйзамында. Урматтуу мынал карап көрсөңүздөр. Могу маалымат берүүдөн баш тартууга даттануу деген слайдыбызды. Бул 35-чи бирене. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалымат берүүдөн баш тартышына, ошондой эле ушул мыйзамдын талаптарына бузган башка аракеттерине, аракетсиздигине жана ченемдерине административдик иштин негиздери жана административдик жоболор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган тартипте даттанууга болот дейт. Урматтуу кесиптештер, бул эми баягы кантип арыз бериш керек, даттаныш керек, бул өзүнчө бир чоң мындай бир вебинар өткөзсө болот да. Бирок баягы кыскача айтып өтөйүн. Бул жерде эмне деп айтылып жатат да? Аракеттер жана аракетсиздиктер. Жана сиз айтып атпайсыздарбы, сиздер айтып атпайсыздарбы? Жооп бербейт депчи. Бул аракетсиздик, бездействие. Же болбосо жооп жазып биз жооп таппай койдук, мындай жооп берүүдөн баш тартабыз деп туруп эле баягы неме кылса, ал аракет болот дагы. Бирде аракетин көрүп атабыз, бирде аракетсиздигин көрүп атабыз да. Бирок бизге баягы биз сураган маалыматты бербей койду. Эмне кылабыз? Эми административдик иштин негиздери жана административдик жоболор жөнүндө мыйзам. Бул эмне деген мыйзам? Мындай кыскача айтканда, бул өтө оор эмес. Сиздерди бул мыйзам боюнча, мисалы, сиздер айыл өкмөтүнө кайрылдыңыздар да. Айыл өкмөтү сиздерге жооп бербей койду. Айыл өкмөттүн үстүнөн арыз жазасыздар. Үстүнө турган рай администрацияга арыз жазасыздар. Себеби айыл өкмөтү райондук администрацияга баш ийет. Акимге сиздер ушул айыл өкмөтүнө мен ошону ушундай жазасыздар. Мисалы, рай администрация, арыз берүүчү журналисттин аты, анан кийин арыздануучу кимдин аракеттерин же аракетсиздигин сиздер баягы белгилеп
белгилеп обжаловать этип атасыздар да, андай ошону прям жазасыздар. Анан кийин ошол жерге көрсөтүп туруп, анан кийин административдик даттануу деп, мындай баягы жөн эле заявление деп эместен административдик даттануу деп жазасыздар. Административная жалоба дейсиздер да. Мына административдик даттануу деп жазасыздар дагы. Анан кийин ошол акимге даттанасыздар. Ушундай биз кыскача эле ушундай күнү биз немени бердик элек, арызды бердик элек. Ал арызга жооп бербей жатат, 14 күндүн ичинде жооп бербеди. Ушуга чара колдонуңуз, ошону ушул аракетсиздигин мыйзамсыз деп таанып бериңиз деп туруп, 14 күн өттү, 15 күнгө уже бере берсеңиздер болот да. 15 күнгө уже бере берсеңиздер болот. Ал эми рай администрация 30 күндүн ичинде административдик чечим чыгарыш керек. Ошол мыйзамдын чегинде административдик чечим чыгарыш керек, же болбосо сиздерге ушул кат жооп кайтарыш керек да. Жооп кайтарат, сөзсүз түрдө жооп кайтарат. Бул уже ошого мен канча кайрылдык, мындай мисалы ошо сокулдук немелер боюнча уже жалоба кеткенден кийин сөзсүз түрдө жооп берет. Ошондо ошол жообун алып туруп, эгерде ошол рай администрация баягы жооп бербеген аракетсиздигин мындай жакшылап чара колдонбосо, ошондо сиздер мына экинчи неме турат, административдик доо бересиздер. Административдик доо каяка берилет? Сотко берилет? Сотко. Административдик сот деген бар бизде. Административдик сот ар бир областта бар. 7 дуанда бизде ошол Чүй областынын административдик соту деп коет, Бишкек шаарынын административдик соту деп коет, неменин Ош областынын административдик соту. Сиздерге бир гана ошол эки маселе болуп атат. Биринчисинен сиздер административдик даттанууну беришиңиздер керек. Экинчисинен ошол административдик чечимди 30 күн эле күтүп туруп эле, анан сразу эле административдик доо менен административдик сотко барасыздар. Административдик сот, административдик даттануу жок, жанагы рай администрацияга даттануу жок, ал кабыл ала албайт да. Ошол административдик доо менен барасыздар дагы, мага ушул мындай мамлекеттик орган же болбосо муниципалдык орган жооп бербеди, мына деп туруп ушуну жараксыз жокко чыгарып бериңиздер деп туруп талап коюп, ал жерде деле өтө көп жазылбайт. Анан мамлекеттик салым 700 сом салынат дагы, кийин сиздерге ошол айыл өкмөттүн эсебинен кайтара төлөткөнгө милдеттендирет. Бул жерде административдик сот менин оюмча бир 99% бул жерде сиз тарап болот. Себеби дегенде сиздер мындай баягы мамлекеттик органдын мыйзам бузуусу ачык да. Сиздер бердиңиздер, печать койдуңуздар, алар жооп бербеди, сиздер даттандыңыздар, алар мындай толук маалыматты же болбосо чараны колдонгон жок. Эми административдик сотко барганда эле ошол процедураны сактап алышыңыздар керек да. Ошол процедураны сактап туруп берсеңиздер эле, анан административдик сот кабыл алып, ал немесин жараксыз деп таап берет дагы, анан милдеттендирип ошолордун үстүнөн мындай частное определение деп коет. Укук бузуу жөнүндө ушул көңүл буруп, ошолорду мындай дисциплинардык дагы жазага тартылуу маселеси каралыш керек экен деп дагы ушундай маселеден суроо берсем болобу? Гүлзат суроо берсем болобу дейт. Гүлзат бериңиздер. Да. Саламатсыздарбы? Мына маалымат сурап, анан маалыматты ала албай, мен юристтер менен макулдашып көргөнүмдө
бир юрист неме деп айтты эле да, сотко берсең бул акыркы учуру каралат, прокуратурага арыз жазсаң болот депчи. Анан мен Ош шаардык прокуратурасына, Ош шаардык мэриясынын бир нече жолу баягы суроо талапка жоопту бербеген үчүн беришти алар, бирок бул сыр маалымат деп коюшту да, сыр эмес маалымат депчи. Анан неменин прокуратуранын немесин карасам, чечиминби баягы катын карасам, алар болгону неме бериптир да, сунуштама, рекомендациячы. Ошол маалыматты берип койгула депчи. Мен ошондо туура эмес кылыптырмын да, прокуратурага бербей эле койсом болмок экен да. Сотко берсем мындай натыйжа чыкмак беле? Менин оюмча эки жакка тең берген туура болмок. Себеби дегенде административдик мисалы сунушта баягы рекомендацияда прокуратуранын рекомендациясын алар мындай аткарса дагы аткарбаса дагы мындай төлө жаза колдонушу мүмкүн эмес. Эгерде соттун чечимин аткарбай койсо, ал кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Соттун чечими конституцияга ылайык жана конституциялык мыйзамдарга ылайык сөзсүз түрдө аткарууга бар жок органдар, кызматкерлер аткарууга тийиш деп жазылып турат дагы. Анан кийин жазык кодексте эгерде соттун чечимин аткарбай койсо, анда алар кылмыш жоопкерчилигине тартылат деген маселе турат да. Эмнеге мен сунуштайт элем сотко административдик доо менен кайрылганыңыз туура болот деген нерсе. Сизге ошол жерде сиз мисалы мындай прокуратура караганда сизди чакырган жок да, Гүлзат айым. Сизди чакырган жок дагы, алар өз ара эле мындай жазып коелу, анан сунуштама берип коелу деп дагы маселе кете берет да. Сотко бергениңизде сот милдеттүү түрдө ошол мэриянын өкүлүн чакырганга мажбур болот. Мамлекет ошол мэрия келет дагы, анан кийин протоколго сиз суроо бересиз, ал протоколдо жазылат ошол суроо. Анан кийин ошол жерден анын дагы жообу эмне үчүн алар жооп бербей атат. Анан кийин ошол мыйзамдуу эмеспи, ошентип жооп бергени, ошол жерден административдик маселе эмнеси жакшы, алар доказывать этиш керек да. Сиз доказывать этпейсиз. Алар өздөрү доказывать этиш керек, далилдеш керек. Ушул биздин суроо ошондой жооп бергенибиз мыйзамдуу деп баягы аракеттин көрөт да ошол жерден. Анан кийин сиз суроо берип, бетме бет, анан кийин ошол жерден копия документтерди дагы ушул сыр эле деп анан кийин берип жатканда дагы ошого сиз күбө болосуз дагы. Анан суроо жооп бергенге дагы анан жана протокол судебного заседания алып, анан кийин эгер чечим чыкса дагы сот аткаруучулар тарабынан анан прокуратура иш козгоп берет ошол немелерден, кызматкерлердин үстүнөн, эгерде жоопко, эгерде ошол чечимди аткарбаса. Ошондуктан мындай азыр административдик доо мурун аябай көпкө чейин каралчу. Азыр тез эле каралат, 1-2 процесс менен эле болот. Просто баягы процедураны мындай туура кылып алсаңыздар эле болот эле. Мына убакыт аябай аз экен. Эгер кийинде организаторлор мындай мүмкүнчүлүк түзүп берсе, биз мындай даярбыз. Ошол образецтерин, анан кантип бериш керек, примерлерин, ошол себеби дегенде бул административдик даттануу менен административдик доочу. Бул бир эле баягы маалыматка жетүү маселесинде дагы эмес, бул мисалы күнүмдүк турмушта дагы ушул массалык маалымат каражаттарына баягы налогторду кээде илип коет. Же болбосо баягы соцфонд туура эмес жанагындай взносторду, расчетторду алат. Ошондо дагы сиздер ушу административдик даттануу, анан административдик доо, анан административдик сотко кайрыласыздар да. Себеби дегенде ушул администрациялык органдардын, анан кызматкерлердин иш аракеттери полный ушул процедурасы бир да.
Ошондуктан ушуну дагы мындай өзүңүздөргө мындай эске алып алсаңыздар, кандай бир карым катнаш болбосун административдик органдардан ушул өзүнүн баягы административдик даттануу, административдик доо, административдик сот менен мындай өтүп кетет да. Анан ушулардан өтүп гана анан жанагы биз айткан комитет по правам человека, адам укуктары боюнча комитетине кайрылсаңыздар дагы алар дагы чечим чыгарат. Ушул маалыматка жетүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунан аябай кылдат. Анан ушул бул өдөдө баягы мен айтып өткөндөй мамлекеттин милдети катары каралат. Нурбек, колдон келсе кыскача жооп берсеңиз, биякта Гүлзат да суроо берип атат. Мен да ошону берейин деп даярданып отургам. Мурдагы мыйзамдарда маалымат берген үчүн жаза каралган эле, азыр мыйзам жоопкерчилиги өзгөрүп калган деп уктум деп. Мисалы жанагы былтырбы мурдагы жылы кабыл алынган түзөтүү дейбизби, кандай дейбиз, жарандык кодекстердеби же кылмыш кодексиндеби ушул нерсе алынып салынган дейт, туурабы? Ошо мисалы маалымат бербегендиги үчүн мурда жоопкерчиликке тартышат эми кандайдыр деңгээлдечи. Азыркы жаңы пайдаланып аткан биздеги кодекстерде ошол нерсе алынып салынган дейт да, жоопкерчилик жок дейт. Ошол туурабычы? Мен ушул сурооңуздарга эгер мүмкүн болсо мен дагы бир карап көрөйүн. Себеби дегенде бир азыр реформалар өттү. 3 кодекс кабыл алынды. Баягы кодекс о нарушениях, кодекс о проступках, жазык кодекси. Анан ошол жеринде может бир кайсыл бир ченде мындай каралышы мүмкүн. Биз мындай жоопкерчилик десе эми мисалы биздин практикада сөзсүз түрдө баягы жоопкерчилик бир штрафка же болбосо бир эмеге жыгыш максат эмес болгондо эми бизде мындай арыз жазып, бизде максат баягы милдеттендирип, анан ушул эң эле бир неме болсо дисциплинардык чара көрсөтүү маселесинде турганда мен бир кылдаттагы бир карап, балким бир өзгөчө бир маалыматтар боюнча жооп бербесе, өзгөчө кырдаалдар боюнча же болбосо бир немелер боюнча жооп бербесе, ошолор боюнча балким бир отдельный бир жоопкерчилик көрсөтүлгөндүр. Мен азыр мындай сразу жооп бергенге оор болуп атат. Түшүндүм. Анда биздин убактыбыз да келип калды. Анан жана да сиз өзүңүз айтып өттүңүз, могу административдик даттануу, административдик доо боюнча дагы өзүнчө бир кеп кылсак жакшы болот эле деп. Урматтуу катышуучулар, ушул боюнча мен дагы өзүм оюмду айта кетейин. Биз буюрса Нурбек мырза менен дагы көрүшөбүз. Кудай буюрса 29-унда деп мага маалымат берди. Жок, 26-сында экен. 26-сында юридикалык коопсуздук боюнча дагы бир жолугабыз вебинарда Нурбек мырза менен. Балким Нурбек, сиз ошого кыскача даярданаттырсыздар. Мисалы административдик даттануунун кагаздары кандай болот, доону кантип келтириш керек, анан кандай кылыш керек, андан ары эмне дагы жолдор бар деп. Анан жанагы ошол 26-сында биз буюрса юридикалык коопсуздук жөнүндө да кеп кылабыз, кантип коргонуш керек, эмнелерге таяныш керек деп. Мына ошол жерде дагы балким кеп кылаттырбыз. Бул боюнча улантаарбыз. Азыр эми тилекке каршы убакыт бүтүп калды. Нурбек мырзанын презентациясы аябай көп эле, бирок баягы түшүндүрүүгө эми албетте бул юридикалык маселе деген өтө опурталдуу, кооптуу жана опурталдуу маселе. Себеп дегенде мен да журналист болуп иштеп жүргөндө мындай нерселерди баштан кечиргем. Журналист маалымат алууга укуктуу деп мындай ооз эки түрүндө айтылат, бирок маалымат алгана келгенде көптөгөн мүчүлүштүктөр, көптөгөн маселелер жаралат. Мына ошол жерде дагы көптөгөн кыйынчылыктар туулат. Себеп дегенде биринчи кезекте албетте журналист өзүнүн юридикалык сабатын көтөрүп албаса, айрым жерлерде мындай уят болуп калган да учурлар болот да. Андыктан бул абдан маанилүү маселе журналисттер үчүн, өзгөчө биздин аймакта иштеп аткан кесиптештер үчүн бул опурталдуу маселе.
Анткени ошо жергиликтүү бийликтер менен жана башында да айтып кеттим эле мен, алар менен иштешүүдө абдан кыйын. Кээде алар менен жакшылап мындай алдап, алардын немесине кирип иштеш керек, кээде жок деп эле бир принципке туруп эле мыйзамдын негизинде иштеш керек да. Бирок такай мыйзамдын негизинде иштейм десең, анда алар дагы бир принципке туруп алчу болсо, анда көптөгөн маалыматты да ала албай кыйынчылык туулуп калышы мүмкүн да. Андыктан ошо аймактагы кесиптештерге юридикалык жактан ийгиликтерди каалайм. Анан Нурбек мырза, сизге да рахмат. Бар болуңуз. Көптөгөн маселени айтышыбыз керек эле. Тилекке каршы убакыт тар болуп калды. Эмкиге жакшылап даярданып келиңиз. Түшүндүрүүдө кыска нуска ток эте жерлерин биз журналисттер ушундайга көнүп алганбыз да. Ток эте жерин эле сурай беребиз да, моуну эле айтчы, моуну эле. Нар жагын кереги жок депчи. Андыктан сизден суранабыз ошо кыска нуска кылып түшүндүрүп бергенге аракет кылыңыз. Бирок бүгүнкү берген маалыматтарыңыз абдан маанилүү жана салмактуу болду деп ойлойм. Баарыңыздарга рахмат. Марсбекке чоң рахмат. Сунушуңузду сөзсүз эске алабыз. Көп маселелер мындай жетпей калдык. Убакыт тилекке каршы кыска экен. Эми мына 26-сына дагы мен өзүмө жазып алдым, баягы жоопкерчилик боюнча. Ошондо сиздерге жооп берейин. Сиздерге чоң рахмат. Эгерде ушул мындай суроолор болсо дагы бизге кайрылып турсаңыздар болот. Реквизиттер жана андай немелерибиз дагы, организаторлор да бар. Эгерде бир өзүнчө дагы суроолор болсо дагы жардам бергенге биз даярбыз. Рахмат. Келе жаткан майрамдарыңыздар менен жакшы тосуңуздар, жакшы эс алыңыздар. Ушу Кыргызстаныбызда да тынчтык болсун. Рахмат. Рахмат, бар болуңуздар. Анда эмесе баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Келе жаткан майрамды жакшылап тосуп алыңыздар. Амандыкта көрүшкөнчө, биздин кийинки жолугушуубуз болсо 26-сы ооба юридикалык коопсуздук, 22-си болсо Азамат Тынаев менен интервью алуунун негиздери дейт. Андыктан ошол жактан жолугабыз. Бар болуңуздар, жакшы тургула.